Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу Жоош айылына жакын тегеректеги конуштардын жашоочулары чогулушту. Жолугушууга алдын ала даярдык көрүлүп, чогулгандардын жүзүнөн майрамдык маанайды көрүүгө болот. Саясатчылар жашоочуларды партиянын программасы жана алдыдагы пландары менен тааныштырды. Мекеним Кыргызстан партиясынан талапкер Искендер Матраимов белгилегендей, негизги максаттардын бири көп сандаган атка минерлердин жана депутаттардын санын кыскартуу. 120 депутат биздин Кыргызстан үчүн өтө көп экен. Ал мен башыман өтүп көрдүм. Активный депутаттар болгону 30 же 35% же 40%ке чейин жетет экен. Талапкерлер программадагы айыл чарба секторун өнүктүрүүгө болгон багыттар тууралуу да айтып беришти. Эгин талааларын акыркы технологиялардын жардамы менен дарылоо, сугат иштерине суунун жетишсиздиги дыйкандар үчүн ар дайым негизги көйгөйлөр болуп келген. Мындан сырткары саясатчылар чакан жана орто бизнестеги маселелерди чечүүгө белсенип жатышканын билдиришти. Экономиканын локомотиви болууга жөндөмдүү бул тармакта ишкердикти каттоо процедураларын кыскартуу жана жөнөкөйлөтүү зарыл. Биздин партия бул Мекеним Кыргызстан. Мекеним Кыргызстан бул ар тараптуу мындай кесипкөй профессионалдар чогулган партия. Жергиликтүү жашоочулар Мекеним Кыргызстан партиясынын идеяларына эң мыкты деген баа беришти. Чогулгандардын көпчүлүгү келе жаткан шайлоодо кайсы саясий биримдикти колдоорун жашырышкан жок. Мекеним Кыргызстанга добуш беребиз. Мекеним Кыргызстан биз үчүн эми жакшы иштерди, убадаларды берип атат. Ишенебиз. 100% колдошко аракет кылабыз. Булардын программасы өтө жакшы экен. Негизи карапайым калк үчүн өтө ыңгайлуу болгон программалар түзүлгөн. Мекеним Кыргызстан партиясынын программасы эмиттен элдик программага айланып калды. Аталган саясий биримдиктин талапкерлери жаңы идеяларга бай жана калк үчүн кызмат кылууга даяр. Көп жылдар ушул айылдык кеңеште, райондо, областта көбүрөөк мен билим тармагында иштедим. Ушул билим тармагындагы ар кандай көйгөйлөрдү биз чейшелүү инстанцияларга жеткирдик. Министрликке, област иштегенде социалдык тармактагы проблемаларды биз өкмөткө жеткирдик. Демек көрсө, бул жерде эч нерсе чечилбейт экен. Алдыда жыл ичиндеги эң негизги саясий окуя парламенттик шайлоо болгону турат. 4 октябрда бул шайлоого тизмедеги 4 партияга добуш бериңиз. Мекеним Кыргызстан — ар бир кыргызстандыктын партиясы.